Кызмат медициналык окуу жайына студент болуу үчүн пара берүү зарылдыгы бар экендиги тууралуу буга чейин маалымат берген элек. Ал жерге окууга өтүү үчүн 30 000 сомдун тегерегинде пара талап кылынып жатканы тууралуу аты жөнү жашыруун калуусун өтүнгөн тараптар билдиришкен болчу. Бүгүн эми аталган окуу жайына киргизүү үчүн мугалим 35 000 сом пара талап кылганын, анын 15 000 сомун бергенин айтып, абитуриент кайрылды. Медколлежге тапшырдым, курорт жанында. Акушерский дело тапшырдым. Ал жерде шапкасыга ошо 35 000 деди. Анан эжеке аркылуу бардым тапшырганы бир эжеке. Ал ошо 35 000 берсеңиз, ошо киргизип коем бюджетке деди. Анан мына августтардын этегинде 15 000 бердик. Калганы ошо кийин берсек да болот, кийин акча болгондо. Бердик, ошентип 20 000 калды. Бирок мен өзү негизги көрбөдүм мындай программа чыгыш керек деп. Сен мына фамилияң өттүң деп аны көрсөтпөдү бирок. Көп эле экен акча бергенде. Мындай өлчөмдөгү пара бергендер көп экени айтылат. Бирок бул тууралуу ачык айтуудан корккон тараптар укук коргоо органдарына да, массалык маалымат каражаттарына да кайрылышпайт. Окуу жайдын жетекчилиги бул маалыматтарды четке каккан болчу. Андай сөздөр элдин арасында ким жаратса, ким тудурса, ошолорду укук органдарга эле сразу бере бериш керек деп мен ойлойт элем да. Ким ошол жерде жок, андай бизде жок деңчи. Эгерде баягы биздин абитуриенттерге тууган уругу болобу, ортомчу болобу, мугалимдерибиз болобу, кимиси акча талап кылса, андайларды түздөн түз мага да кайрылса болот, жана укук органдарга берсе болот сразу элечи. Андайга жол берилбейт эч жерде. Окуу жайына тапшыруу учурунда акча талап кылуу фактыларына күбө болгон болсоңуз, укук коргоо органдарына кайрылыңыз. Сиз кайсыл бир билим берүү мекемесине окууга кирүү үчүн да, баа алуу үчүн да эч кимге акча берүүгө милдеттүү эмес экениңизди түшүнүңүз жана мыйзамды сыйлаңыз. Бүгүн бизге маалымат берген тарапта укук коргоо органдарына арыз менен кайрылаарын белгиледи. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.